Салам достор. Менин үнүм кандай болуп жатат? Бул жакка жазып билдирип койсоңуздар. Салам достор. Да? Саламатсызбы Жадыра? Үнүңүз жакшы болуп жатат абдан. Дагы бир сизде наушник болобу? Ошол наушник жок эле. Тилекке караштырып атабыз. Бирок мындай деле жакшы угулат экен. Кутмандуу кеч, достор. Бүгүн биз ВОИЧ коалиция тууралуу, негизи эле бул долбоор эмне жөнүндө, кандай максаттары бар жана кантип мүчө болуу тууралуу сүйлөшөбүз. Бүгүн биздин конок Жадыра Балабасова, ал She Starts Айым баштайт деген коомдук фондунун аткаруучу директору жана ошондой эле коалициянын мүчөсү. Бүгүн сиздерге Жадыра көп ошол суроолор тууралуу жооп берет жана ошондой эле биздин долбоор жөнүндө айтып берет, кененирээк айтып берет. Буга чейин деле көптөр сураган, негизи эле долбоор жөнүндө көптөргө бир аз түшүнүксүз болгон. Эмне жөнүндө кандай программалар бар, эмне иш-чаралар болот депчи. Анан бүгүн аябай сонун мүмкүнчүлүк бар силерде ошол программалар тууралуу, ошолор иш-чаралар жөнүндө билгенге. Азыр бир аз күтө турсак болот. Катталуучулар кошулууча 2-3 мүнөт. Саламатсыздарбы? Азыркы катталуучулар. Бир аз убакыттан кийин анда баштап берелик. Мен бардык суроолорго жооп бергенге аракет кылайын. Чоң рахмат. Хорошо. Достор, эгер сиздерде суроолор болсо же комментарийлер болсо, бул жакка жазып койсоңуздар болот. Негизи эле долбоор тууралуу жана ошол Айым баштайт уюму жөнүндө дагы сурасаңыздар болот. Анда баштай берели. Жадыра, өзүңүз жөнүндө айтып берсеңиз, өзүңүздү тааныштырып. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү түз эфирге кирген ВОИЧ баракчасынын катталуучулары. Мен өз жөнүндө айта кетсем, менин атым Жадыра Балабасова. She Starts уюмунун аткаруучу директору болом. Биздин уюм ушул ишкер айымдарга жардам берет. Ошондой эле биз көбүнчө Кыргызстандын региондорунда жалпарабыз. Ишкер ушул Кыргызстанда жашаган жаш кыздар, айымдар өздөрү кандайдыр бир биздин долбоорлоруна катышып, көптөгөн мүмкүнчүлүктөрдү алганга укуктуу алышса болот. Жана ошондой эле биздин баягы уюм She Starts KG деп анда Facebook'та баракчаларыбыз бар. Ошол баракчага катталып, сиздер дагы биздин уюм алкагында болгон мүмкүнчүлүктөр менен колдонуп алганга чакырат элем баарыңыздарды. Ошондой эле кандайдыр бир дагы суроолор болсо ушул уюм жөнүндө бүгүн дагы негизи программада жок, бирок эгер мүмкүнчүлүк болсо дагы айтып кеткенге, же болбосо
баягы сообщение түрүндө жооп өзүбүзгө баягы милдетин алабыз. Биз эми ушул She Starts уюму 2 жылдан ашык өзүнүн ишин алып барат. Эми жаш Кыргызстандагы да жаш болгон ошондой эле баягы болсо дагы көптөгөн натыйжаларга, туруктуу натыйжа болгон результаттарга жетишти. Ошондой эле бүгүнкү күндө She Starts уюму Кыргыз Республикасындагы аял ишкерлигин өнүктүү жана гендердик зомбулуктар коалициясынын мүчөсү болуп, өзүнүн ишин дагы бул жагында алып барып жатат бүгүнкү күндө. Рахмат, Жадыра, аябай кызыктуу экен. Жана айтып берсеңиз, айымдарга, негизи эле кыздарга, аялдарга кандай мүмкүнчүлүктөр бар сиздин уюмуңузда? Кандай долбоорлор уюштурулат? Биздин уюмдун алкагында көптөгөн долбоорлор бар. Биринчиден баягы биз ушул өзүнүн эки жаатта биринчи жаат бул биринчи направление бул жаш кыздар жана айымдар эгер өзүнүн бизнесин баштайбыз десе, ошолорго потенциалын жогорулатуулар эми баягы окутуу, ар кандай окутуулар, ментордук программаларыбыз бар. Менторлордун баягы өзүнүн натыйжасы көп, тажрыйбасы көп эксперттер менен аларды байланыштырып, ментордук программа бар. Ошолорго стартаптарды, ошол айымдар стартаптарды баштаганга мүмкүнчүлүк беребиз. Жана экинчиден, эгер айымдар уже ишкердүүлүк барып жатса, алардын болгон баягы бизнесин жакшыртууга, чоңойтууга, кеңейтүүгө жардам берип, тоже бул жааттагы алардын потенциалын жогорулатабыз. Ошондой эле She Starts уюмунун өзүнүн тематика боюнча бизнес алып баруу боюнча окутуу курстары бар. Ал курстарыбыз биздин офлайн түрүндө смешанный формат деп пандемиядан кийин өтүп кеттик. Ошол форматта өтөт. Онлайн форматында, офлайн форматта дагы турабыз. Бул курстар бизнес ачуу жана ошондой эле натыйжалуу жыйынтыктарга жетүүгө багытталган. Баардык аспектилер каралат. Өзүн өзү өнүктүрүү, лидерство, финансылык сабаттуулук, укуктары, өзүнүн айымдардын укуктары бар. Жана ошондой эле албетте баягы азыр цифровизацияга көп көңүл бурулуп жатат. Ошол жаатта аялдар жана кыздар өзүнүн потенциалын жогорулатууга мүмкүнчүлүгү бар. Ошондой эле биздин онлайн платформабыз бар. Бул онлайн платформа бүгүнкү күндө абдан кубаныч менен айтып кетсем болот. Бул онлайн платформа миңдеген ашык Кыргызстандагы ишкер айымдар бул платформанын алкагында өзүнүн продукцияларын сатууга мүмкүнчүлүгү бар. Бул платформанын аты Buy from Women KG. Платформа бул дагы биздин өнөктөштөр менен алардын колдоосу менен иштелип чыгылган. Мындай платформа Кыргызстанда эң биринчи жолу иштелип чыгып, жана ошондой эле иш алып барып жатат. Бул платформанын дагы өзүнүн баракчасы бар. Социалдык тармактардан кошулсаңыздар болот. Жана бүгүнкү түз эфирдин алкагында ишкер айымдар болсо, өзүнүн продукциясын, өзүнүн кызматтарын ошол платформага чыгарабыз десе, албетте биздин уюмга кайрылса болот. Биздин адистер бул жаатта көргөзүп, жана ошондой эле ошол платформага жардам берет. Анан бул платформанын алкагында Global KG деген чоң бизнес бар, компания. Булар доставка боюнча же товар жеткизип берүү боюнча кызматтарды кылат. Анан ошол кызматташтыктын алкагында биздин стратегиялык өнөктүрүүбүз Ош шаары боюнча жана Бишкек боюнча ар бир адам
бул платформадан Glova KG аркылуу практиканы заказ берип, айымдардын иштердигин колдогонго мүмкүнчүлүгү бар. Жана ошондой эле биздин программалардын бүтүрүүчүлөрү уже туруктуу кандайдыр бир результаттарга жеткен ишкер айымдар бүгүнкү күндө кайтаруу фондун бул баягы уникалдуу демилге десек болот. Анткени ушул биз кандайдыр бир өзүбүз кошкон салымыбыз ишкер айымдарга ушундай натыйжаны көргөзүп жатат. Bunun алкагында ошо кайтарым фонду түзүлгөн, Starts Invest деген фонд. Бул кайтарым фондунун алкагында айымдар, ишкер айымдар кайтарым фондго жардам берсе болот. Сол кайтарым фонддон жардам алса да, бул кандай жардам? Жадыра, сиздин үнүңүз бир аз улбай калып атат. Токтоп. Бир текшерип көрсөңүз. Вроде жакшы эле, азыр дагы. Азыр жакшыбы? Жакшы болуп атат, ушул кайтарым фонддун алкагында дагы кайрылып суроолорду беришсе болот. Биздин баракчадан дагы беребиз. Эми ушул эң негизги багыттар деп айткым болот. Мен дагы көп убакыт албайм. Сиз мүмкүнчүлүк мен түндөп эле айтып берем. Эми коалиция тууралуу сүйлөшөлү. Сиз коалициянын мүчөсүсүз. Айтып берсеңиз, коалициянын кандай максаты бар? Бул эми коалиция wage долбоорунун алкагында бул эң уникалдуу жана Кыргызстанда биринчи жолу болуп жаткан мүмкүнчүлүк болуш керек. Анткени Кыргызстанда абдан баягы кандай десем, аялдардын экономикалык жана мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү, гендерлик зомбулукту азайтуу жана ошондой эле ишкер аялдар үчүн шарттарды жакшыртуу жаатында иш алып барган абдан көп уюмдар бар. Бул ар бир уюм өзүнүн ишин алып барып келет бүгүнкү күнгө чейин. Анан эми бул коалиция wage долбоорунун алкагында анан ушул коалиция болсо 19 ушул жаатта алып бара жаткан өзүнүн ишин алып бара жаткан уюмду бириктирип, өнөктөштүктө алдыга чоң максаттарды койду. Анан бүгүнкү күндө баягы орусча айтканда очень большие ожидания от этой коалиции. Бул болсо биринчи жолу болуп жатат. Буга чейин ушул аялдар менен кыздар менен иш алып барган уюмдар биригей элек болчу. Анан ошол долбоордун алкагында биригип бүгүнкү күндө алдыбызга чоңдогон пландарды коюп жатабыз. Бүгүнкү түз эфирдин алкагында ошол жөнүндө сүйлөшөбүз. Сонун, анда айтып берсеңиз, кандай долбоорлор болушу мүмкүн? Негизи эле кандай мүмкүнчүлүктөрдү алып келет бул коалиция? Айымдарга, ишкер айымдарга кандай шарттар түзүлүшү мүмкүн? Эми мындай биримдик азыр бул жерде эми жана айткандай эле мындай биримдик албетте аялдардын экономикалык жана мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүүгө, гендерлик зомбулукту азайтуу жана ошондой эле ишкер айымдардын шарттарды жакшыртуу жаатында көптөгөн иш чаралар пландаштырды. Бул эми кандай айтсамбы, 19 ошол уюмдун болгон ресурстарын бириктирип, натыйжалуу өнөктөштүктүн алкагында биргеликте иш алып барганда көптөгөн ошо натыйжалар болот деп күтүлүп жатат. Жакшы. Ал эми азыркы долбоор кандай иш чараларды уюштуруп жатышат коалициялар үчүн?
акыркы иш чаралар жөнүндө дагы айтып берсеңиз, эмнелер болду? Азыркы учурда эң биринчи баягы кадамдар кылынып атат да. Анан бул жерде эң биринчиден бул 19 уюм бирикти. Анан бириккенде баягы меморандум иштелип чыгылып, ал меморандумга ушу 2021-жылдын аягында, декабрь айында кол коюлду. Бул эми ушул ар бир уюм өзүнө кандайдыр бир максаттар койду. Бул биринчи эң негизги коалициянын максатына жетүү үчүн бул дагы эң чоң результат десек болот. Анан экинчиден, бул 19 уюмдун эң мага жакканы долбоордун алкагында өзүнүн баягы квалификациясын, потенциалын жогорулатуу боюнча иш чаралар жатат. Ал иш чаралар ар кандай тренингдер, семинар форматында жатат. Бул иш чараларды өтүүндө Кыргызстандагы эле эмес, бүткүл дүйнө жүзүндөгү эң кандайдыр бир тажрыйбасы чоң, бул жаатта көп иш алып барган, натыйжаларга жеткен туруктуу эксперттер чакырылып, ал эксперттер бүгүнкү күндө тренинг, семинар, окутууларды жүргүзүп жатат. Жана ошондой эле мен билгендей кандайдыр бир ошол семинарларга катышам деген бүгүнкү азыркы түз эфирдин алкагында катышуучулар болуп калса, уюштуруучуларга жазып, анткени онлайн түрүндө болуп атат да, бул мүмкүнчүлүктөр көп. Доступ алса болот. Анткени биз дагы көп кызыккан тараптарга таратып, анан алар дагы кирип жаткан. Бул эң негизгиси, вот эң жакшы азыркы күндө ушундай натыйжаларга ээ болду. Ооба, сизге кошулам. Достор, биздин көрүүчүлөр, бизде Telegram, YouTube, Instagram, Facebook каналдарыбыз бар. Ал жакта ушундай иш чаралар болсо, тренингдер болсо, эгер жолугушуулар болсо, кызыктуу нерселер болсо, сиздер дагы келип катышсаңыздар болот. Бизге катталыңыздар жана жазсаңыздар да болот. Кантип мүчө болуу тууралуу, эмне кылыш керек, кандай негизи эле мүмкүнчүлүктөр бар, ошол боюнча биз менен байланыштырсаңыздар болот. Жана бул жерде суроо келиптир. Мен менторство менен алектенем. Мектеп окуучулары менен 40 кыз бар. Сиздер менен жолугуштурса болобу дейт. Абдан жакшы суроо экен. Бул жерде суроолорду көрбөйт окшойм, көрө албай жатам. Атыңызды билген жокмун. Оймокарт дейт. Оймокарт экен. Отлично. Эң жакшы суроо. Абдан жакшы болот. Биз өнөктөштүккө даярбыз. Бүгүнкү күндө ошол баракчасынан чыгып жатабыз. Биз катары дагы албетте жолугуп, сиздер менен байланыш түзүп, түз эфирден кийин анан өнөктөшсөк болот, болот. Жана ошондой эле коалициянын ичинде 9 уюм бар деп атпайбызбы? Ошол уюмдарды дагы бул жаатта баягы биргеликте болот. Эң жакшы суроо. Жазып коюсак болот. Жазып коелук. Мүмкүнчүлүктөр бар. Хорошо. Анда дагы бир суроо берейин дедим эле. Негизи эле айымдардын, аялдардын ишкердүүлүгүн жакшыртуу үчүн эмнелерди аткарсак болот? Кандай ойлойсуз? Кандай иш чаралар керек? Эми баягы тоскоолдуктар жөнүндө дагы айта кетиш керек болуш керек. Бул суроого жооп бериш үчүн аялдар өз бизнесин баштоонун себеби бул жумушсуздук болуш керек. Кыргызстанда турган көйгөйлөрдүн бири. Ошону менен бирге баягы айымдар өздөрү финансылык көз карандыкка умтулуусу жана киреше алуусу эң негизги баягы
себептердин бири болуш керек. Ошондой эле Кыргызстанда бүгүнкү күндө ишкер аялдар эң негизги көйгөйлөрү бул бизнес ачууда акча кыйынчылыгы, маалыматтын жетишсиздиги болуп саналат. Ошондой эле ошону менен бирге бизнес жүргүзүү, бизнести башкаруу, финансылык, укуктук сабаттуулугунун жана жөндөмдөрүнүн менен дагы баягы финансылык ресурстарга мүмкүнчүлүктөрү айымдардын тилекке каршы аз жана же болбосо чектелген болуп саналат. Анан бул жаатта кандайдыр бир көп уюмдар бүгүнкү күндө ушул айымдардын потенциалын жогорулатуу боюнча иш-чараларды алып барып келе жатат. Бул жана мен башында айтып кеткендей эле ар кандай окутуу программалары бул баягы бизнес башкаруу, бизнести алып баруу, бизнести пландоо, финансылык, сабаттык, укуктук билимдер жаатында айымдардын потенциалын жогорулатып келишибиз керек. Жана ошондой эле экинчи дагы бир эң негизги көйгөйлөрдүн бири бул финансылык каражаттарга айымдардын чектөөлөрү, бул финансылык ресурстарга мүмкүнчүлүктөрү абдан аз экен. Ошондой эле кандайдыр бир бул жаатта дагы программаларды, мүмкүнчүлүктөрдү түзүү зарыл болуш керек. Хорошо, рахмат. Сиздердин уюмуңуздар дагы мүчө болуп бул коалицияга кошулду да. Сиздер эмне үчүн, эмне сиздерди аябай кызыктырды жана эмнени баалайсыздар бул коалициядан? Кандай негизги себептер болду? Бул биринчиден ар бир уюм баягы 19 уюм эле эмес, жана коалициянын мүчөсү болуп киргенчи ар бир уюм Кыргызстанда өзүнүн ишин алып барган, аялдар менен, жаш кыздар менен ишин алып барган күндө кандайдыр бир жыйынтыктарга жетип жатат, натыйжалуу жыйынтыктарга, туруктуу жыйынтыктарга. Анан бизге эмнеси жакты, бул ресурстарды жана күчтөрдү бириктирүү. Биз бириксек көптөгөн жыйынтыктарга жетишебиз. Ошонусу менен жакшы болуш керек. Анан мен өзүм дагы бул жеке оюм ар дайым айтып кетем, важно объединять усилия. Биригиш керек, көптөгөн туруктуу натыйжалуу результаттарга жетиш үчүн. Ушул болбош керек биздин уюм үчүн. Анан экинчиден эми эффективдүү партнерство деп койсок болот, натыйжалуу өнөктөштүк. Бул эми дагы бизге эң чоң мүмкүнчүлүк көптөгөн ушундай тажрыйбасы эң уюмдар менен биригип, алар менен ушул биз алып барып жаткан жаатта көптөгөн долбоорлорду алып барсак болот. Ошол болду. Анан үчүнчүдөн ушул коалиция аркылуу Кыргызстандагы ишкер айымдар үчүн шарттарды жакшыртуу, гендерлик зомбулукту азайтуу жана аялдардын жана кыздардын экономикалык укуктары жана мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүүгө өз салымыбызды кошуу болду. Ошол эң үч негизги кандайдыр бир критерий болду бул коалицияга. Сизге толугу менен кошулам. Чынында аябай кызыктуу алдыда иш-чаралар күтүлүп турат. Жана ошондой эле негизи эле айымдардын биригип бири бирин колдогону бул аябай чоң кадам деп эсептейм. Себеби буга чейин мындай болбогон. Анан сиздин оюңуз боюнча да тууралуу суроо берсем, сиздин оюңузда кандай долбоорлор болду эле жана канча долбоор уюштурдуңар, канча айымдар катышты?
айтып берсеңиз. Бүгүнкү күндө биздин уюм, мен айтып кеттим го жана 2010 жылдан бери келе жатабыз. Ошого карабастан бүгүн как раз эме отчет жазып жаттым эле. Ошол отчеттун негизинде баягы ошол жыйынтыктарды чыгарып биз дагы алдык. Бүгүнкү күндө биздин долбоорлор аркылуу 3,5 миңден жылдын 2 жылдын ичинде 3,5 миңдей айымдар жана окутуу программаларын, ментордук программаларын өтүүгө мүмкүнчүлүктөр менен колдонуптур. Ошол эгер эмелер болсо, мындай ушундай чоң жыйынтыктар бар экен. Жана ошондой эле биз айыл жергесинде жашаган кыздар жана аялдар менен жалпы бул жаатта дагы жатат да, эми жоголуп кетип. Ооба, эми бир аз угуп жатат жана катып калды эле. Ошол айымдар булар кыздар да, мектеп окуучуларыбы же аралашпы, же чоңдор дагы барбы? Бүгүнкү күндө биздин уюм 18 жаштан 16, 17, 18 жаштан өйдө кыздар менен кыздар менен жана айымдар менен иш алып барып келе жатат. Анан 8 март эл аралык аялдар күнүнө карата дагы ошо сиз айтып кетсеңиз жаш кыздар. Анан бул жаатта дагы чоң иш-чараларды пландаштырабыз. Бул анткени биз дагы өзүбүзгө пландарды койдук. Ушул 2022 жылы жаш кыздар менен, өспүрүм кыздар менен дагы иш алып барып жатабыз. Жакшы. Эгер ошол алдыда боло турган ушундай долбоорлор тууралуу кайдан билсе болот? Негизи эле биздин катышуучулар көпчүлүгү региондон, айыл жергесинен 70% деп айтсам болот. Алардын баары эле кызыктуу болмок. Эгер ушундай долбоорлор, программалар айымдарга тиешелүү жакшы кызыктуу иш-чаралар болсо, биз менен дагы бөлүшүп койсоңуздар болот. Же азыр айта кетсеңиз болот. Биздин баракча бар, социалдык тармактарда Шистар кейчи баракчасы, Инстаграмда, Фейсбукта ошолорго катталып, биз болгон мүмкүнчүлүктөрдү ошол баракчаларда биринчи учурда жарыялап турабыз. Жана ошондой эле ошо 2022 жылы биз өзүбүздүн телеграм каналыбызды, бул эми дагы мезгилдин кандайдыр бир требование времени, наверное, телеграм канал ишке ашыра баштадык. Ошол телеграм каналга дагы кошулуп, ал телеграм каналдын алкагында Шистарц уюму бере турган мүмкүнчүлүктөрдү эмес, ошондой эле баягы ар кандай уюмдар мүмкүнчүлүктөрдү ачып жатат. Бүгүнкү күндө ошол мүмкүнчүлүктөр жөнүндө дагы маалыматты жайгаштырып жатабыз. Ошол жерде дагы маалыматты алса болот. Анан мен айта кетет элем, телеграм каналга кошулуп, биринчи маалыматтардан алыңыздар. Жакшы экен. Урматтуу катталуучулар, достор, бул жака суроо берсеңиздер болот же комментарий жазсаңыздар болот. Эгер сиздерде Шистарт айым баштайт уюму тууралуу суроолор болсо же кызыктуу программаларга жазылгыңар келсе, бул жерден сурасаңар болот. Бул жакты текшерип атам, азырынча суроолордур. Сиз жана айта кеттиңиз го, онлайн платформа бар айымдарга арналган. Ал кандай продуктуларды сатышат же кандай продуктуларды сатканга болот ошол платформа аркылуу? Ошол жөнүндө да айтып берсеңиз. Ооба, бул платформага негизи эле чектөө коюлган эмес. Биздин айымдар Кыргызстанда көптөгөн багыттар боюнча өздөрүнүн продукцияларын же болбосо өздөрүнүн кызматтарын көргөзүп келе жатат. Ошол боюнча баягы платформага
өзүнүн регистрация кылуучу формалары бар. Биздин адистер менен байланышып, Instagram баракчасында дагы бул тууралуу көптөгөн маалымат көргөнбүз, видео форматында, текст форматында. Ошолорду көрүп, анан биздин адистер менен байланышып, ошол баягы формаларды толтуруп, анан толтургандан кийин биз дагы ушул ишкер айымдарга фотосессия кылып, анткени продукцияны формага үчүн жакшы сүрөттөрдү кылыш керек. Фотосессия кылганга, ошондой эле баягы өзүнүн продукциясын, кызматын сатканга багыттаган тексттерди жазып берип, маркетологдор менен биргеликте эмелер боюнча баарын даярдап, башынан аягына чейин аларды ар бир кадамын коштоп, биздин адистер ошол платформага анан чыгарат. Ал платформага чыккандан кийин кандай мүмкүнчүлүктөр пайда болот? Бул эми Кыргызстанда биринчи жолу иштеп чыккан ишкер айымдар жөнүндө чоң база. Анан бул базага киришет биринчиден. Бул база ар бир жыл сайын көбөйүлүп, биз дагы көптөгөн ишкер айымдарды бул платформага киргизүүгө абдан чоң иш чараларды дагы алып барып жатат. Көптөгөн ресурстарды, мүмкүнчүлүктөрүбүздү багыттап. Экинчиден, платформанын өзүнүн Инстаграмда баракчасы бар. Анан бул Инстаграм баракчасында биз ошол айым жөнүндө кандай иш алып барат, кандай натыйжаларга, результаттарга жетти, жана анын продукциясы жөнүндө постоянно реклама кылып турабыз. Анан үчүнчүдөн дагы бир чоң өнөктөшүбүз бар. Бул Чек шаарында биринчи жолу баягы былтыр жаңы ачылган бизнес борбордун бири. Бул 79 деген бизнес борбору. Анан ошол бизнес борбордун биринчи этажында бүгүнкү күндө өзүбүздүн кичинекей кандайдыр бир бурчубузду ачканбыз. Ал бурчта ошол ишкер аялды колдоо, Buy from Women деген өзүнчө бурч турат. Ошол бизнес борбордун биринчи этажында жайгашкан. Анан ал жерден дагы ошол жерге дагы азыр көптөгөн ишкер айымдар өзүнүн продукциясын алып келип, биз менен биргеликте коюп койгонго мүмкүнчүлүгү бар. Анан ал жерден эми келген кишилер ар бир эле азыр көп болду, көп адамдар ошол ишкер айымдарды колдойбуз дегенчи, анан алар келип ошол продукциясын ошол бизнес борбордун биринчи этажынан алса болот. Биринчи кабатында жайгашкан. Бул кичинекей биздин кандайдыр бир бурчубуз бар, өзүбүздүн ишкер айымды колдоо деген. Бул эми биздин ошол өнөктөштөр, ошол бизнес борборду негиздеген адамдар ушундай мүмкүнчүлүктү бизге түзүп берди. Азыркы учурда канча айымдар менен иштешип жатасыздар? Айымдар продуктыларын коюштубу? Ал продуктылар эмнелер, мисалы үчүн жеүүчү тамак аштарбы же кийим кийиздерби, эмнелер болушу мүмкүн? Бүгүнкү күндө эми ал бурчта биз айымдар керектүү каражаттар, бул косметика, баягы самындарды биздин айымдар натуралдуу продукциялар менен чыгарат. Бүгүнкү күндө бет майларды чыгарат, кремдерди. Ошолор коюлган жана ошондой эле эмелер кандайдыр бир көптөгөн улуттук колорит менен жасалган сумкалар, кошелек, ар кандай косметика жана ошондой эле биздин Кыргызстанда көп ишкер айымдар бал чыгарат. Бизде көптөгөн натуралдуу балдарыбыз бар, жакшы. Ошол балдар коюлган көптөгөн продукциялар бар. Ошо келип же болбосо социалдык тармактардан карап, Glova KG
аркылуу Ош шаарынын жана Бишкек шаарынын тургундары заказ кылса болот, ишкер айымдарды колдоп. Жана ошондой эле бизнес борбордун биринчи кабатында жайгашкан биздин кичинекей бурчубузга келип, ал жерден түздөн түз сатып алса болот бул каражаттарды. Анан мүмкүнчүлүк менен колдонуп дагы бир долбоор жөнүндө айтып кетким келет эле. Бул эми Бул жана жерде эме сураптыр, эме дейт, кызматтар онлайн платформага ошол киргизүү кызматы бекерби деп сураган экен. Ошого жооп берип койсок. азыркы күндө долбоордун алкагында иштеп келет. Анан биз бекерлер кандайдыр бир финансылык төлөөлөр каралган эмес бүгүнкү күндө. Кызыктуу экен. Биз бул жөнүндө дагы өзүбүздүн баракчабызда пост чыгарып жазсак болот. Кандай мүмкүнчүлүктөр бар, кантип койсо болот, Ооба, эң жакшы болот. Анда кийинки долбооруңуз жөнүндө айтып берсеңиз болот. Кийинки Баштап калдыңыз эле. бул дагы эң бизге жаккан долбоорлордун бири. Бул айыл жергесинде жашап жаткан аялдардын жана жаш кыздардын экономикалык жана кеңейтүү жаатында иштеген долбоор. Бул долбоордун алкагында биз аярлуу топтогу Кыргызстандагы азыр долбоор Чүй областы боюнча иштеп жатат. Беловодская, анан Жаңы Жер деген өкмөтү бар, сол айыл өкмөтү жана ошондой эле баягы Минлянфан деген айыл дагы Чүй областында жайгашкан. Ошол үч айыл өкмөтүнүн айыл өкмөтү менен биргеликте иштеп жатат. Анан бул жерде аярлуу топтогу ушул айыл жерге жашаган жаш кыздар жана аялдарды биз тандап алып, анан өзүбүздүн ушу Шистарттын өзүнүн окутуу программасы бар. Бул дагы уникалдуу окутуу программасы. Бир жуманын ичинде, 5 күндүн ичинде интенсивдүү окутуу жүргүзүлүп, анан кандайдыр бир вообще ушу тигүү жаатында жөндөмдөрү жок адамдар бул курсту өткөндөн кийин мындай бир базовый деп коет, биринчи керектүү навыктарга ээ болуп, анан андан ары бизде швейный цехтер абдан көп. Ошол швейный цехтерге жумушка орношконго мүмкүнчүлүгү болот. Анан биз ушул бүгүнкү күндө санасак, долбоор 2-жылы иштеп келе жатат. Бүгүнкү күндө 220 жаш кыздарды жана айымдарды окутуп ошол курста, анан сертификат берип, бул жөн эле окутуу эмес, сертификат берилет. Анткени бул окутуу Кыргызстандагы баягы профессионалдык лицейлер бар. Ошол биз менен айтып кеткен 3 айыл өкмөтүнүн территориясында дагы ошондой профессионалдык лицейлер бар. Ошол лицейлер менен бирге өткөзүлөт. Анан ал менен айымдар окутууну бүткөндөн кийин сертификат алышып, ушул окутуу процесси дагы өзүнчө уникалдуу процесс десем болот. Анткени окуп жатканда айымдар дагы чоң болуп жаткан чоң көйгөйлөрдүн бири бул пластик, экологияга зыян келтирүү, пластик көйгөйү болуп келе жатат. Пластик пакеттерин биз көп колдонуп жатабыз тилекке каршы. Анан ушул айымдар экошоперлер деп коебуз азыркы абдан мындай актуалдуу болуп жаткан товарлардын бири. Ушул экошоперлерди тиккенге мүмкүнчүлүк. Бул эми как практикалык иш болот. Алар окушуп, ошол экошоперлерди тигишет. Анан экошоперлер Фрунзе гипермаркеттеринде 2 жылдан бери сатылып келе жатат. Баасы абдан эле арзан, ошондой алар 95 сомдон сатылып келе жатат. Ошондой эле урматтуу бүгүнкү түз эфирдин катышуучулары Фрунзе гипермаркеттерине барып, ушул айыл жергесинде жашап жаткан айымдарды жана кыздарды колдоо максатында жана ошондой эле пластикти колдонууга азайтуу максатында сиздер ошол биздин эко баштыкчаларыбызды барып алсаңыздар болот.
сонун бул жакта да бир жана суроо берген болчу. Кийим кечелерди койсок болобу ошол платформага дейт. Ошол биринчи кабатка бизнес центрдеги. Абдан жакшы суроо экен. Азыркы учурда мен билгендиктен баягы улуттук кийим кечелерди тигип сатып жаткан көп айымдарыбыз бар бүгүнкү күндө. Ошол кийим кечелер платформада коюлган. Албетте койсо болот. Бул жерде суроо кандай кийим кече экенин бизге кайрылыңыздар, биз карайбыз, кийим кечелерди койгонго мүмкүнчүлүк. Жакшы, сонун. Биздин убакта сонуна келип жатат. Азыр айымдарга кайрылуу сөзүн айтып койсоңуз, кантип айымдар өздөрүнө ишенип ушундай коалицияларга кошулуп, мүчө болуп, эмне үчүн бул аябай маанилүү, эмне үчүн биз айымдарды ишмердүүлүгүн колдоп жатабыз, эмне үчүн башкалар дагы бул биздин долбоорлорду колдошу керек, айымдарды колдошу керек, ошол тууралуу айта кетсеңиз. Ооба, чоң рахмат. Биринчиден анда коалициянын жанагы айтып кеткен көйгөйлөрдү чечүүдө ролу жөнүндө айтып кетейин бир аз анда. Анан ошол менен сиздин сурооңузга жооп өтсөм болот. Баягы биз айтып кеткенбиз, аялдардын ишкерлигин өнүктүрүүдө укуктук жана коалиция укуктук жана социалдык тоскоолдуктарды жана мүмкүнчүлүктөрдү Кыргызстандагы гендерлик зомбулукту жоюу боюнча биринчиден биз изилдөө жүргүзөбүз. Андан кийин бул изилдөөнүн негизинде бул жаатта кандай реформаларды кылыш керек жөнүндө ошол боюнча сунуштар иштеп чыгат. Экинчи кадам болуп, анан үчүнчү кадам болуп национальная повестка по развитию женского предпринимательства деп коебуз. Бул баягы улуттук аялдардын ишкерлиги боюнча күн тартиби деп которулат болуш керек. Ошол документ иштелип чыгат. Анан андан кийинки кадам баягы ушул документти иштеп чыккандан кийин масштабдуу улуттук адвокация жана медиа кампаниясы өткөрүлөт. Жакшы угуп атам. Ооба, бир аз токтоп калып атат. Анан ушул адвокация жана медиа кампаниясы өткөрүлөт. Ошол медиа кампаниянын алкагында биргелешип натыйжалуу жыйынтыктарга ээ болуш үчүн ар бир уюм, ар бир ишкер айым, ар бир жаш кыз бул медиа кампания жана адвокациясын жүргүзүп жатканда колдоого биз абдан чакырат элек. Ошол жыйынтыктарга ээ болуш үчүн урматтуу бүгүнкү түз эфирдин көрүүчүлөрү жана ошондой эле запись болот болуш керек. Ошол адамдарга кетет элем. Коалициянын ишмердигин колдоп, ишкер айымдар үчүн шарттарды өзгөртүүгө өз салымыңыздарды кошуңуздар. Ал эми айымдар болсо эч качан топтобой, кандайдыр азыр көп мүмкүнчүлүктөр болуп жатат. Пандемия менен кандайдыр бир цифровой мүмкүнчүлүктөр, цифровизация боюнча мүмкүнчүлүктөр болуп жатат. Онлайн көп окутуулар, курстар болуп жатат. Өз потенциалыңыздарды жогорулатып, ар бир күнү көптөгөн кандайдыр бир умтулуңуздар высоким результатом эч качан Чоң рахмат, Жадыра Балбасова бизге убакыт бөлүп ушундай коалиция жөнүндө, мүмкүнчүлүктөр жөнүндө, негизи эле айымдарды колдогонуңуз үчүн сизге чоң ыраазычылык билдиргим келет. Достор, эгер сиздерде суроо болсо, эгер негизи эле долбоорлор тууралуу билгиңиздер келсе, бул жакка комментарий берип, бул посттун түбүнө жазып койсоңуздар болот. Сурооңуздарды биз сөзсүз түрдө бул суроолорду жөнөтүп коебуз.
жана ошондой эле ошол программалар тууралуу, долбоорлор тууралуу, кийинки иш чаралар тууралуу биз дагы бөлөк пост чыгарабыз. Жадыра, сизге чоң рахмат. Саламатта калыңыз, ишиңизге ийгилик каалайм. Айымдарды колдогондор көбөйө берсин жана ошондой эле сиздин иштериңиздерде да ийгиликтер көп болсун. Анда эмесе саламатта калгыла достор. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Чоң рахмат сиздерге дагы. Суроолор болсо биздин баракчабызда күтөбүз анда. Рахмат.